Эрин жаңы төрөлгөн ымыркайын Туркиянын аэропортунун ажатканасына таштап кетти. 15 жаштагы өспүрүм кызды 52 жаштагы тайекеси зордуктап жүргөн. Тайекеси дене мүчөлөрүнөн кармалап, мас абалында келген учурда мажбурлап, эки санын ортосуна жыныстык кумарын кандырып жүргөндүгүн билдирген. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Орусиядан келген мигранттардын балдары Бишкектеги мектептерге кабыл алынбай жатат. Бул тууралуу депутат Рыспек Атажанов билдирди. Ага билим берүү министри мыйзамга ылайык кабыл албай коюуга укук жок экенин жооп кылды. Шаарынын статусу боюнча толугу менен каржылоо бекитүү мэриянын. Азыркы учурда мына Россия Федерациясы да Госдума мыйзам кабыл алды. Биздин мигранттардын балдарын мектепке албоо боюнча. Азыр Россия Федерациясынан мигранттардын балдары келип атат, мектептерге вообще кабыл албайт. Чүйдө Honda Fit'тен баңгизат табылды. Баңгизат кылмышына шектүү жаран кармалды деп билдирди Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы менен Панфилов райондук ички иштер башкармалыгынын баңгизатын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери 9 октябрь күнү Аска Таш конушунда Honda Fit үлгүсүндөгү автоунааны текшерген. Унааны 1991 жылы туулган жаран башкарып жүргөн. Тендөөнүн жыйынтыгында жалпы салмагы 237,60 грамм гашиш табылды деп билдирди милиция. Бул факт баңгизат, психотроптук заттарды жана алардын аналыктарын мыйзамсыз даярдоо менен катталды. Шектүү убактылуу камакка алынып, тергөө жүрүп жатат. Жарандар интернеттеги комментарий үчүн жоопкерчиликке тартылып калышы мүмкүн. Юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков Жогорку кеңештин комитетинин 15 октябрдагы жыйынында эгерде интернетте кимдир бирөө башка адамга жала жапкан комментарий жазса, анда ал жоопкерчиликке тартылаарын билдирди. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитети жалпыга маалымдоо каражаттарындагы жана интернеттеги кемсинтүү, мазактоо боюнча укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун карап жатат. Министрдин орун басарынын айтымында, жалпыга маалымдоо каражаттарында жана интернет тармагында адамдын кадыр-баркын кемсинткен жана анын беделин түшүргөн маалыматтарды таркатып, мазактаган жеке жактарга 1000 эсептик көрсөткүч 100 000 сом, юридикалык жактарга 2000 эсептик көрсөткүч 200 000 сом өлчөмүндө айып салуу сунушталууда. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Унбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Жогорку кеңеште интимдик сүрөт видео тараткандарга катаал жаза колдонуу сунушталды. Жогорку кеңештин депутаты Арсланбек Эгемирзиев интимдик сүрөт видео тараткандарга катаал жаза колдонууну сунуштады. Мындай пикирин ал укук тартиби боюнча комитет интернеттеги жалган жала жана мазактоо үчүн ири өлчөмдүү айып пул салуу боюнча мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда айткан. Мунун жазасын күчөтүш керек. Жеке жашоосуна киришип, интимдик сүрөт видеолорду таратса, адамдар муну башкача кабыл алат да. Бул ажырашууга, өзүнүн өмүрүнө кол салууга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан муну өзүнчө карап жазаны катаалдатуу зарыл, деди эл өкүлү. Натыйжада аталган комитетте мыйзам долбоору биринчи окууда колдоо тапты. Болгону айрым эл өкүлдөрү мыйзамды кийинки окууга дагы толуктап келүү зарылдыгын айтышты. Эгерде мыйзам учурда сунушталган бойдон кабыл алынса, анда сот тармакта бирөөнү мазактаган, жалган маалымат тараткан адам 100 000 сом айыпка жыгылат.
Орусиянын дагы бир шаарында мигранттардын иштөөсүнө чектөө киргизилмей болду. Орусиянын Омск облусунда келерки жылдан тарта жүргүнчүлөрдү ташуу, билим берүү, саламаттыкты сактоо, соода жана башка бир катар тармактарда мигранттардын иштөөсүнө тыюу салуу киргизилет. Бул тууралуу облус башчысы Виталий Хаценко социалдык тармактагы баракчасына жазды. Мен чет элдик жарандарды эмгек патенти менен жүргүнчүлөрдү ташуу, билим берүү, саламаттыкты сактоо, соода, дары-дармек, азык-түлүк өндүрүү, ошондой эле социалдык кызмат көрсөтүү тармагында ишке тартууга тыюу салган жарлыкка кол койдум. Бул 2025 жылдын 1 мартынан тарта күчүнө кирет деп жазды ал. Беле кетсек, буга чейин Орусиянын 10дон ашык облусунда мигранттарга такси кызматында иштөөгө тыюу салынган. Анын ичинде Новосибирск, Тула, Калуга, Челябинск облустары, Камчатка, аннексияланган Крым жана Якутия бар. Оюн алдында Бишкектеги стадионун жарыгы өчүрүлдү. Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионун жарыгы Кыргызстан Түндүк Корея беттешинин алдында толугу менен өчүрүлдү. Бул оюн алдындагы Атайын шоу программага карата жасалды. Стадионун жарыгы өчкөндөн кийин Нарчы Мирбек Атабеков кечки Бишкек ырын аткарды. Беле кетсек, 15 октябрда Бишкекте бүгүн дүйнө чемпиондугуна тандап алуу оюнунун алкагында Кыргызстан курамасы Түндүк Корея курамасын кабыл алууда. Орусиялык келин жаңы төрөлгөн ымыркайын Туркиянын аэропортунун ажатканасына таштап кетти. Туркиянын Анталия курортунан курбусу менен учуп келе жаткан орусиялык келин жаңы төрөлгөн ымыркайын аэропорттун ажатканасына таштап кеткен. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Ымыркай майыптар үчүн дааратканадан тазалоо кызматынын кызматкерлери тарабынан табылган. Ал жерде 12 мүнөт турган. Тергөө учурунда баланын апасы паспорттук текшерүүдөн өтүп, Москвага уча турганы белгилүү болгон. Курбусу менен бирге кармалып, жаңы төрөлгөн ымыркайга биринчи медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин ооруканага жөнөтүлгөн. Маалым болгондой 2006 жылы туулган Орусиянын жаранына кылмыш иши козголгон. Азыркы учурда апасы азыр Туркиянын курортундагы ооруканалардын биринде экенин, аларга башкирский консулский кызматкери барганын билдирди. Ымыркайдын ден соолугунан эч кандай коркунуч жок. Дипломатиялык бөлүм балага керектүү документтерди даярдоо боюнча чараларды көрүп, кырдаалды көзөмөлгө алууда. Ноокенде өспүрүм кызга карата ыплас иш-аракеттерди жасаган жаран кармалды. Ноокен Риптин нөөмөт бөлүмүнө бүргөнүү достук айыл аймагынын Адыр-1 айылынын 1972 жылы туулган тургуну өзүнүн 2009 жылы туулган жээнине карата сексуалдык мүнөздөгү ыплас аракеттерди жасап жүргөндүгү боюнча маалымат келип түшкөн. Бул тууралуу Жалал Абад облустук милициясынан маалымдашты. Бул факты 12 октябрь күнү каттоого алынып, ошол эле күнү ыплас аракеттер менен кылмыш иши козголуп, тергөө уланган. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө өспүрүм өзүнүн көрсөтмөсүндө 2022 жылдан тарта таекеси дене мүчөлөрүнөн кармалап, мас абалында келген учурда мажбурлап, 2 санын ортосуна жыныстык кумарын кандырып жүргөндүгүн билдирген. Ал эми жаран көрсөтмөсүндө жээни өзүнүн муктаждыктары үчүн акчалай жардам сурап, ал үчүн өзү 2 санын ортосуна жыныстык кумарын кандырып берүүнү сунуштап, 2023 жылдын сентябрь айында бир ирет жана 2024 жылдын март айында дагы бир ирет анын 2 санын ортосуна жыныстык кумарын кандыргандыгын билдирген. Тергөөнүн жыйынтыгы менен 13 октябрь күнү аталган кылмыш ишине шектүү 1972 жылы туулган жаран тергөө абагына киргизилген. Ал эми 14 октябрь күнү Ноокен райондук соту тарабынан шектүү жаран кармалгандыгы мыйзамдуу жана негиздүү деп табылып, жаран 2 айга камакка алуу түрү тандалып алынды. Булак Сереп Кежи.